Галатар чекарачылар. Кербендеги чегара тозотунун жаңы имаратынын курулушуна мамлекеттик чегара кызматы жана АКШнын борбордук кол башчылыгынын баңгизат менен күрөшүү программасы менен биргеликте ишке ашырылды. Чаткал, Көкташ тозоту, Актам тозоту, отрядтын өзүндө ушундай имарат курулду. Мынанан Кербен шаарында ушундай имарат курулуп, ушундай тозот ачылып атат. Бир мезгилде Аксыда көптөгөн мал уруктар катталып, жергиликтүү калкты түйшөлтүп келген. Ага коңшулаш Өзбекстандын Кыргызстан менен чектешкен айылдарынын жарандары кол салып келишкен. Чегара тозотунун ачылышы, жаңы имараттын салынышы аскерлерге болгон кайраттанууну пайда кылат дейт жергиликтүү аксакалдар. Аксыда чегара көйгөйү абдан проблемалардын бири болчу мурда. Себеби дегенде чегаралар жок, тозоттор жок болгон, солдаттар жок болгон кайтарган бүгүнкүдөй. Ошонун эсебинен элдин малы урдалып, Өзбекстан мына чегара жакын болгондуктан башка граждандык конфликттер буларга катышып жүргөнбүз. Алабука чегара кошунунда жалпы 4 аскердик чегара тозоту бар. Алардын арасынан Көкташ, Актам тозотторунун имараттары жаңыланып курулууда. Ал эми Алабука Аксы аймактары боюнча мамлекеттик деңгээлде каралып турган такталбаган дагы 22 чегара тилкелер да бар. Чегара тилкесиндеги такталбаган аймактарда эч кандай чыр-чатак түшүнбөстөр болгон жок. Себеби деген биз Өзбекстан Республикасынын чегарачылыгы менен биргеликте ал жерде патрулдук жол менен кайтаруудабыз. Андан сырткары былтыр болсо 6680 метрге зым тозуп чыкканбыз, тикен зым. Курулушу жаңы аяктаган 20-30 аскердик бөлүмүнүн тозоту 40 орунга ылайыкташып бардык шарты бар. Имарат заманбап жабдуулар менен жабдылган. Ал эми жергиликтүүлөр болсо мындан ары мал урурлук сыяктуу жагымсыз окуялар кайталанбайт деген ишеничте карманышууда. Байгазар Айымкулов, Оспон Мамсыдыров, Коомдук 1-канал, Жалал Абад облусу.